Алмаз Мамбетов автоунаадагы талкуу жараткан сүрөт боюнча жооп берди. Бүгүн 23 август күнү Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Мамбетов Ошто маалымат жыйыны өткөрдү. Маалым болгондой, ал журналисттердин Бишкектеги талкуу жараткан сүрөт боюнча суроосуна жооп берди. Ал убакта мен мамлекеттик каттоо кызматында иштеп жаткам. Ал сүрөттөгү мен эмес, анда мен башка жерде болчумун. Аны мага каршы тараптар буйртма менен чыгарган. Ким экенин деле айта алам, бирок алар азыр коррупциялык иши менен СИЗОдо отурушат, деди Мамбетов. Булак Арбакейжи. Эл чындыкты билсин. Майрамбек Ахмедов: Канат Бегалиев күмүш медаль алганда мага сөз берилген эмес. Азыр сөз берилгенин аябай толкунданып жатам. Бизге ким ишенип, ким колдосо баарына ыраазычылык билдирем, деди бүгүн 23 августта машыктыруучу Майрамбек Ахмедов. 2008-жылы менин окуучум Канат Бегалиев күмүш медаль алганда мага сөз берилген эмес. Азыр сөз берилгенине аябай толкунданып жатам. Спортсмендерди жана машыктыруучуларды кабыл алып куттуктап, эмгегибизди баалап жатканыңарга ыраазычылык билдирем. Спортчуларга, машыктыруучуларга болгон мындай колдоо менен буюрса, Париж жана башка олимпиадаларда Кыргыздын желегин желбиретип, алтын медалга жетебиз деп ниет кылам. Бизге ким ишенип, ким колдосо баарына ыраазычылык билдирем, буюрса ар бир олимпиадалык оюнда Кыргыздын желегин желбиретип, туусун бийик көтөрүлсүн деп белгилеген ал. Белгилей кетсек, бүгүн 23 августта Токиодо өткөн олимпиада оюндарынан медаль алган спортчулардан тышкары Кыргызстандын курама командасынын айрым мүчөлөрүнө да акчалай сыйлыктар тапшырылды. Иш-чара Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Ал эми машыктыруучу Майрамбек Ахмедов 2 даражадагы Манас ордени менен 2 миллион 500 миң сом сыйакы менен сыйланды. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эртең кеч болуп калбасын, Жусупжан Жээнбеков Садыр Жапаров мен Камчыбек Ташиевке чукул кайрылуу жолдоду. Бүгүн коомдук ишмер Жусупжан Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президенти жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке чукул кайрылуу жолдоду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчы Кыдыршаевич, бүгүнкү күндө өтө кооптуу жана коркунучтуу кырдаал болуп жатат. Биздин жерде акыркы 1 ай 1,5 айда аябагандай көп сакалчан, дамбалчандар көбөйүп кетти. Анын үстүнө 25 жаштан 35 жашка чейинкилер согушка, диверсияга жараган алдуу күчтүү адамдар. Булар кимдер, бала чакаларда жок. Өзүбүздөн душман издебей жогоруда айтылган чет элдиктер менен катуу күрөш алып барып, тез арада мамлекеттин аймагынан чыгарбаса, акыбал күндөн күнгө оорлошот жана мамлекетибиздин тынччылыгына коркунучтуу. Баткендегидей биз билгенбиз деп жүрбөгүлө, эртең кеч болуп калбасын деп белгилеген Жээнбеков өз кайрылуусунда. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Талибан чет элдик күчтөрдүн Афганстанда калышына каршы чыкты. Талибан чет өлкөлүк күчтөрдүн 31 августтан кийин Афганстанда калышына каршы экенин эскертип, бир күн мурда Америка Кошмо Штаты президенти Джо Байден бул маселе боюнча талкуулар жүрүп жатканын айткан. Паншер провинциясында талиптерге каршы күчтөр топтолуп жатканы кабарланууда. Кабул аэропортунда миңдеген адамдар Афганстандан чыгып кетүү үчүн күнү түнү кезек күтүп турушат. 14 августтан бери бул аэропорт аркылуу 28 миңдей киши эвакуацияланды. Аба майданга жете албай жаткан оогандыктардын саны да аз эмес. Мен Газниден Кабулдун аэропортуна келдим, эч кандай документим жок. Бул жакта кырдаал жакшы эмес, ошондуктан чет өлкөгө кетким келет. Талибан аэропорттун босогосунда турат. Алар эч кимди өткөрбөй жатат, деди Ооган жараны Кудрат Уллах. Аэропорттун ички бөлүгүнүн Америка Кошмо Штатын жана анын өнөктөштөрүнүн миңдеген күчтөрү көзөмөлдөп жатат. Талиптер аба майданга алып бара турган жолдорду кайтарып турат. Германиянын армиясы билдиргендей, 23 августта таң эрте белгисиз куралчан топ менен немис жана Ооган аскерлеринин ортосунда атышуу болуп, андан Афганстандык бир күзөтчү мерт болду. Азырынча атышууга эмне себеп болгон жана каза тапкан жоокерлердин тек жайы белгисиз. Жоокердин Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террордук тобунун Афганстандагы жоочулардын аэропорттун аймагындагы болжолдуу коркунучуна тынчсыздануусун билдирди. Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан мындай коркунучту реалдуу жана курч деп мүнөздөдү. НАТОнун маалыматына ылайык, талиптер Ооган баш калаасын ээлегенден бери бир жума ичинде Кабулдун аэропортунда жана анын айланасында кеминде 20 киши мерт болду. Алар айрымдарына ок тийсе, кайсы бири башаламандык маалында тебелендиде калып каза тапкан. Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден эвакуация жараянын болушунча тез жыйынтыктоого аракет жасалып жатканын айтканы менен, америкалык аскерлерди чыгаруу үчүн белгиленген 31 августка чейинки мөөнөт узартылышы мүмкүндүгүн четке каккан жок. Мөөнөттү узартуу боюнча өз ара жана армиянын ичинде талкуулар жүрүп жатат. Узартууга туура келбейт деп
үмүттөнөбүз. Бирок чамамда бул жараяндын кайсы бөлүгүнө келип калганыбыз тууралуу талкуулар болот, деди Байден. Британ премьер-министри Борис Джонсон чоң жетин лидерлерин 24-августтагы саммитинде Байденди бул мөөнөттү узартууга чакырат деп күтүлүүдө. Бирок Талибандын басма сөз өкүлү Сухейл Шахин Sky News телеканал менен маегинде эгер америкалык аскерлер 31-августтан кийин да Афганистанда кала турган болсо, анда ортодогу ишенимге доо кетерин, буга жооп кайтарылышы мүмкүндүгүн эскертти. Бул кызыл чек. Президент Байден алар бардык аскердик күчтөрдү 31-августка чейин чыгарып кетерин жарыялаган. Эгер узарта турган болсо, анда бул зарылчылык болбосо да оккупацияны узарткандык болот, деди Шахин. Талиптер жаңы өкмөттү куруу боюнча сүйлөшүүлөрдүн баштаган маалымдалды. Бирок 20 жылдан кийин кайра Афган бийлигин колго алып жаткан бул кыймыл өлкөнүн түндүк чыгышында каршылыкка туш болууда. Айрым маалыматтарга ылайык, Афган армиясынын калган каткан бөлүгү узак жылдан бери Талибанга каршы күчтөрдүн очогуна айланган Паншер аймагына топтолуп жатат. Аймакта улуттук каршылык көрсөтүү кыймылы түзүлгөнү белгилүү болду. Аны бул өрөөндөн чыккан аскер кол башчысы маркум Шах Масуддун уулу Ахмад Масуд жетектейт. Мындан тышкары Ашраф Ганинин өкмөтүндө вице-президенттик кызматты аркалаган Амрула Салих да бул аймактан баш калка тапты. Ахмад Масуд талиптерге каршылык көрсөтүүгө даяр экенин белгилеп, бирок маселени сүйлөшүү жолу менен чечүү керектигин айтты. Биз кайсы бир аймакка же провинцияга каршы күрөшкөн жокпуз. Биз бүтүндөй өлкөнү коргоп жатабыз. Биз Талибан алдыга жылуунун бир гана жолу бул сүйлөшүү экенин түшүнүшүн каалайбыз жана алар менен сүйлөшүп жатабыз, деп билдирди Reuters жаңылыктар агенттигине Ахмад Масуд. Талибан Паншерге жүздөгөн жоокерлерин жөнөткөнү кабарланып жатат. Афганистандын түндүк чыгышындагы Куш капчыгайда жайгашкан бул провинция талиптердин буту бас бар элек жалгыз аймак. Провинциянын көпчүлүк жашоочулары этникалык тажиктер. Талиптер май айында Америка Кошмо Штаты жана анын өнөктөштөрү Афганистандагы аскерлерин чыгара баштагандан бери Афган армиясында каршы чабуулдарды күчөтүп, июнь-июль айларында бир топ райондорду ээлеп алган. 6-августта алгачкы провинциясы борборун колго алып, андан 9 күн өтпөй Кабулга жетип келген. Ошентип 15-августта талиптер Кабулга кирип, батыш өлкөлөрү колдогон өкмөт кулаган. Анын алдында Афган президенти Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Талаштуу маалымат мыйзамына президент кол койду. Президент Садыр Жапаров анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттин сайтында 23-августта жарыяланган расмий кабарда Конституцияга ылайык ар бир жаран өз ар намысын коргоого укуктуу экени, кол коюлган мыйзамда анын аткарылышына шарт түзүүлөрү жазылган. Мыйзам анык эмес маалыматтан жабыркаган тарап жана ал маалымат жарыяланган ресурстардын ортосундагы алаканы, алардын укуктарын жана милдеттерин жөнгө салат. Муну менен мыйзам интернет айдыңында таркап чындыкка дал келбеген маалыматтын таркатылышынан коргоого кошумча кепилдикти аныктайт, деп түшүндүрмө берилгени билдирүүдө. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 28-июлда кабыл алган. Документтин авторлору жана бийлик мындай мыйзам керек экенин айтып, фейктерге каршы күрөш зарыл деген жүйө келтиришет. Ага ылайык өкмөткө жалган же анык эмес маалымат тууралуу жеке адам, уюм тарабынан жазылган арыздын негизинде ал маалыматты тараткан интернет сайты жооп коюу укугу берилет. Маалымат бирөөнүн кадыр баркына шек келтирип көйлөккө түшүрдү деп табылган учурда бул мыйзам колдонулмакчы. Парламент депутаты Дастан Бекешев көп болуп жаткан мыйзамга президент Жапаровдун кол койгон тууралуу оюн Фейсбуктагы расмий баракчасы аркылуу таратты. Депутат анда мыйзам фейк аккаунттар эмес, бийликти ачык сындагандарга каршы колдонулат деген чочулоосун жашырган эмес. Бирок бул мыйзам бийликке жардам бербейт. Интернет баракчаларды жаап, бөгүт коюу менен өзүңдү сүйдүрө албайсың. Коркутасың, бирок сыйга татый албайсың. Бийликке жек көрүү сезимин билдирүүнүн эч кандай бөгөт токтото албайт, деп жазды. 5-августтагы билдирүүсүндө президент Садыр Жапаровду сөз болуп жаткан мыйзамга вето коюуга үндөгөн. Бул мыйзам Кыргызстандын сөз эркиндигине, маалымат каражаттарынын эркиндигине олуттуу коркунуч келтирип, мамлекеттин цензурага жол ачып, өлкөнүн адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерине карама каршы келет, деп белгилеген Human Rights Watch уюму. Талаш жараткан жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын парламентте кабыл алынып калышы да таң калыштуу болгон. Анткени депутаттар бир ай мурун эле бул документти четке кагышкан. Бирок 28-июлда кайра 100гө жакын добуш менен колдоп беришти. Фейктерге каршы делген документ парламенттен өтөрдөн бир күн мурун эл өкүлдөрү президент менен жолугушуп чыгышкан. Негизи мыйзам долбоору 28-июлда жогорку кеңештин жыйынынын күн тартибинде киргизилген эмес. Иш убактысы бүтүп баратканда гана депутаттар Аккулу Бердиев,
Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова документти кайра добушка коюуну сунуштап чыгышкан. Авторлордун бири Гүлшат Асылбаева буга мындай жөө келтирген. Төрага мыйзам долбоорун добушка коюуга милдеттүү, анткени буга чейин долбоорго добуш берүүдө депутаттардын кайра добуш берүү укугу бузулган. Документ парламентте 3 окуудан тең өткөн. Анын макулдашылган варианты гана колго салынган. Мыйзам долбоору артка кайтарылды деген туура эмес. Себеби сиз аны кабыл алып президентке кол коюуга жөнөткөнбүз. Биз аны кабыл алып президентке кол коюуга жөнөткөнбүз. Биз болгону макулдашылган вариантын талкууладык. Документте депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усмонова демилгелеген. Ушул эле мыйзам долбоору былтыр маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталып, парламент 2 жана 3 окууда уда кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Ага каршы жарандык коом тынымсыз нааразычылык акцияларын уюштуруп келди. Мындай аракеттерден кийин ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков ага кол койбой кайра жогорку кеңешке кайтарган. 2020-жылдын күзүндө бийлик алмашкандан кийин парламентте мыйзам долбоорун талкуулоо маселесин кайрадан көтөрүлө баштады. Көптөгөн талаш тартыш, коомдогу нааразычылыктарга карабай, быйыл 2-июнда жогорку кеңеште документтин макулдашылган вариантын иштеп чыга турган топ түзүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлгөн эле. Парламенттин регламентине ылайык четке кагылган мыйзам долбоору 6 айдан кийин гана кайра каралышы керек болчу. Бирок 1 айдан кийин кайра добушка коюлуп өтүп кетти. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Кыргызстан Оганстан жарандарына виза берүү боюнча чектөө киргизди. Кыргызстан Оганстан жарандарына виза берүү боюнча убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Бул тууралуу 23 августта өлкөнүн тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы белгилегендей, мындай чара Оганстандагы соңку аскердик саясий кырдаалга байланыштуу. Кыргызстандын аймагына кирбеши керек болгон адамдардын өтүүсүнө жана башка калка издеп жаткандардын жапырт кирип келүүсүнө жол бербөө максатында кабыл алынды. Дипломатиялык жана расмий делегациялар мүчөлөрүнө кызматтык визалар кадимки тартипте берилүүдө. Ал эми Оганстандык студенттерге виза берүү маселеси макулдашуу стадиясында экени маалымдалды. Булак Арбакейчи.